Баткен облусунда жашы жете электердин оор жана кооптуу шарттарда эмгектенүүсүнүн алдын алуу максатында 3 күндүк рейд башталды. Иш-чара Ички иштер министрлигинин тескемесинин негизинде уюштурулуп, облустун бардык аймактарында өткөрүлөт. Бүгүн рейдтик иш-чара Баткен шаарындагы Айдаралы базарынын айланасында жана унаа жуучу жайларда жүргүзүлдү. Ага Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, шаардык мэриянын өкүлдөрү, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн адистери, билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү катышты. Баткен шаарынын аймагында жаш делектер өспүрүмдөр боюнча абалы боюнча иштөө ишканалардын жетекчилерине кат түрүндө маалымат берилет жана үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө издөө актын жүргүзүү боюнча сунуштар берилет. Бүгүнкү күндө 7 бала аныкталган. Алардын атап айтсак, Баткен шаарынын Айдаралы базарында соода эмгегине тартылган, бирөөсү автомойкасында аныкталып атат. Баткен шаарынын унаа жуучу жайында аныкталып, алардын ата энесине түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жана унаа жуучу жайдын ээсине Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Адистердин маалыматына ылайык, мындай рейдтердин негизги максаты өспүрүмдөрдү оор жана ден соолугуна зыян келтирүүчү жумуштардан коргоо, алардын билим алуу укугун камсыз кылуу жана балдардын эмгегин мыйзамсыз пайдаланууга бөгөт коюу болуп саналат. Аларга эртең ички иштер башкармалыгы тарабынан сунуш берилгенден кийин биз ар биринин үй турмуш тиричилигин изилдеп, ата энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Үй бүлөсүнүн жашоо шартын кандай жашоо ошолор билет. Эгерде оор болсо, мэрияга сунуштама беребиз. Үй бүлөсү оор кырдаалда ушундай келген жардамдардан бергиле деген. Эгер текшерүүнүн жүрүшүндө баланын укугу бузулганы аныкталса, ар бир учур өзүнчө каралып, мыйзамга ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. Жаш жетелектерди эмгекке тартууга тыюу салуу боюнча эскертүү иштерин жүргүзүү иретинде эскертүү иретинде жүргүзүп атабыз. Мындай көрүнүштөр болбош керек. Азыр бүгүнкү күндө бир жаш жетелек аныкталып атат. Жаш жетелек. Булардын ата энесиге биз кат түрүндө эскертүүнү кат түрүндө жөнөтөбүз. Эгерде ушундай көрүнүштөргө жол бере турган болсо, силердин өзүңүзгө чара көрүлөт. Өспүрүм эмгек аталышындагы алдын алуу иш-чарасы 17-июлга чейин уланат. Анын алкагында базарларда, коомдук тамактануу жайларында, унаа жуучу жайларда, курулуш объектилеринде жана башка соода-саттык жүргүзүлгөн аймактарда рейдтер өткөрүлүп, жашы жете электердин мыйзамсыз эмгекке тартылышын аныктоо жана алдын алуу иштери улантылат. Айбегим Набиева, жаңылыктар. Облус башчысы Мамыржан Рахимов жеке маселелер менен келген жарандарды кабыл алды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы карма укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов алдын ала түзүлгөн графикке карата жарандарды кабыл алууларды жүргүзүп жатат. Мисалы 13-июлга белгиленген кабыл алуусуна 44 жаран келип өздөрүнүн жеке жана коомдук маанидеги маселелерин айтып кайрылышкан. Соңку күндөрү келгендер негизинен социалдык камсыздоо, жер, турак жай, иш менен камсыз кылуу, укуктук маселелер жана башка багытта маселелерин айтышкан. Ар бир кайрылуу боюнча облус башчысы тиешелүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жетекчилери менен жеринде байланышып, маселелерди мыйзам чегинде ыкчам чечүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды берди. Ошондой эле облус башчысы Мамыржан Рахимов жарандардын телефон аркылуу кайрылууларын да кабыл алууда. Карма укуктуу өкүлдүн жарандардын кайрылуулары үчүн иштеген ишеним телефонуна байланышкан тургундар облус башчысына өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, аларды чечүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүнүшкөн. Жарандарды телефон аркылуу кабыл алуу ден соолугуна байланыштуу же жолдун алыстыгынан облус борборуна келе албаган алыскы аймактардын тургундары үчүн облус башчысына түз кайрылууга ыңгайлуу шарт түзүп, мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн арттырууга өбөлгө болууда. Облус жетекчисинин жарандарды кабыл алуу графикке ылайык үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Бүгүн 16-июлда Тамчыдагы Ысык көл эл аралык аэропортуна Баткенден алгачкы түз авиа рейс барды. Алгачкы каттам менен Баткен облусунан 77 жүргүнчү барды. Алардын катарында Тажикстандын жарандары да бар. Жүргүнчүлөрдүн айтымында мурда бир нече саатка созулган жол эми болгону 1 саат 15 мүнөттө басып өтүлөт. Баткен Тамчы багыты боюнча бир тараптуу авиабилеттин баасы 6500 сомду түзөт. Учурда каттамдар жумасына бир жолу, бейшемби күндөрү аткарылууда.
Соңку 2 жылда жүрүп жаткан ири курулуштар жол тармагына да мүнөздүү. 1 жылда 1,5 миң чакырымдан ашуун жол оңдоо мурда күтүлбөгөн көрсөткүч. Экономиканын күрөө тамыры катары саналган инфратүзүм 2 жылда бир топ өзгөрдү. Узак жылдар бою калктуу конуштарды сапаттуу жол менен камсыкыла албай келген абал артта калды. Эми эл жашаган аймактарда гана эмес, жайлоого барчу жолдор да оңдолуп жатат. Бишкек-Шопоков-Унаа жолунун курулушу былтыр башталып, Түштүк магистралынын уландысы Күнтүү айылына чейин жаңыланган. Эми жумуштардын экинчи бөлүгү уланып жатат. Аны кошо эсептегенде бул каттамдын 12 чакырымдан ашыгы жакында таанылгыс болуп өзгөрөт. Сокулук районуна караштуу Токпай айылында ушу калктуу конушту аралап өткөн жолдун туурасы болгону 6 метр болчу, эми ал кеңейтилип 15 метрге жеткирилет. Мындан сырткары жолдун жээгинде тротуар, суу каналы дагы пайда болот. Оңдолуп жаткан жолдун узундугу 12,5 чакырымга жетет. Жер катмары боюнча айта кетсем, 30 сантиметр биздики насып, жол төшөлмөсү 25 сантиметр, анан 20 сантиметр бейс, астыңкы слой асфальтыбыз 9 сантиметр, үстүнкү слоюбуз 6 сантиметр шыма асфальты болот. Асфальтты ушул айдын аягы менен буюрса баштайбыз деп турабыз. Көпчүлүк жолдун мурдагы абалынан нааразы эле. Эми жаңыланып гана эмес, кеңейип, бир топ өзгөргөнү турат. Жол болбой алганда эскилиги жетип калган, ичкерип калган. Бүтсө жакшы болот, мурун тарыраак болчу кичине. 2-3 грузовойлор батпай калчу, азыр сонун болот эми бүтсө буюрса. Күнтүдөн бүтпөдү баары, жыргап эле калдык жакшы. Азыр Кудайга шүгүр, кенен 4 тилке болуп калды Күнтүнүкү. Эми акырында бул жакка келип, бул жакта буюрса сонун болуп калат. Сонун эле шоферлорго да жакшы да. Через месяц, я думаю, здесь асфальт будет шикарная дорога. Широкая, удобная для людей. Түштүк магистралын Шопоков шаарына чейин узартуу мамлекет башчысынын тапшырмасы. Учурда жасалып жаткан бөлүгү Кара Сакал айылына чейин жетет. Жумуштар август айында жыйынтыкталат. 2025 жылы башталган, 2025 жылы биринчи пусковой деп айтабыз. Ал 6,5 километр түзөт. Ал деген Масалиев көчөсүнөн баштап Күнтүү айылынын бүтүшүнө чейин. 2025 жылы суу түтүктөрүн орнотуу жана коммуникацияларды жылдыруу жумуштары, ошондой эле жолдун негизин даярдоо, асфальтка чейинки иштери аткарылып, жолдун биринчи катмар асфальты төшөлгөн. Учурда азыр биз экинчи пусковойдо турабыз. Экинчи пусковой бул 2026 жылдын жаз айларынан баштап башталган. Өлкөнүн кайсы гана аймагына барбаңыз, жол курулушу жүрүп жатканына күбө болосуз. Азыр 2026-га 1500 ашыгыраак километр пландаштырып атабыз бүгүнкү күндө. 635 километр салынып бүтүп калды. Мындай айтканда 40% жумуш аткарылып бүттү бүгүнкү күндө. Жаңы жол дагы бар, реконструкция дагы бар, ортоңдо дагы капиталдык оңдоо дагы бар. Эң ири долбоорлор мына Бишкекте Северный объездной бар. Бишкек Ташкент жолу бар. Эң ири долбоорлордун бири. Өскөлдө Көбүк бар, Барскон корунда бар, чоң долбоорлордун бири. Ошондой эле Ошто Мырзаке Каракулжа Алайкы жолунда бар 50 километр. Жол тармагында жасалган жумуштарды жылдарга бөлүп салыштырып көрсөк, 2021 жылы 175 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Ал эми 2022 жылы 488 чакырым, 2023 жылы 673,8 чакырым, 2024 жылы 802 чакырым, 2025 жылы 1545 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Мындай жумуштар быйыл 1674 чакырым жолдо жасалат. Каражатты карызга алып жол салган көрүнүш да жоюлуп баратат. Себеби учурда жүрүп жаткан курулуштардын көпчүлүгү өлкө казынасынын эсебинен каржыланууда. Каражат боюнча мисалы 5 жыл мурунга алып келсек, 20 миллиард инвест проектлер болсо, 3 миллиард жергиликтүү бюджеттен которулчу. Бүгүнкү күндө инвест проект 7 миллиардка түштү. То есть инвестицияларды азайтып, биз мен жана айттым 45 миллиарддын тегерегинде республикалык бюджеттен бөлүнүп, каражат бөлүнүп берип атат. Жол куруунун масштабы көп жумушчу күчүн талап кылууда. Мындан улам айрым объекттерге чет элдик жарандар тартылган. Курулуштар создугуп, кечеңдебеш үчүн көрүлгөн чара. Бирок жалпы жумушчулардын саны менен салыштырууга болбойт. Азыркы учурда бизде өлкөдө 400дөн ашык объектиде курулуш иштери жүрүүдө. Ошо курулуш иштерден 19 объектисинде бизде азыр чет өлкөлүк жарандар тартылган. Алардын саны 1900 жаранды түзөт. Анын ичинде тактап айтсак 1600 Кытайдын жараны, 243
Пакистандын жараны, 63 Өзбекстандын жараны, жана калгандары бул биздин жакынкы Россиянын, Казакстандан тартылган жарандары. Булардын тартканыбыздын себеби ошо иштерди өз убагында аткарууда, жаңы технологияларды колдонуу үчүн ушу жарандар тартылган. Бул жарандар биздин өлкөгө келиши бул рабочий виза менен келишет. Ар бир жаран биздеги рабочий визанын талаптарына ылайыктуу болуп, ар бир документи толтурулган. Жарандар рабочий визанын негизинде жумуштарды аткарып, жумуш иши бүткөндөн кийин бардыгы биздин өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүдө. Аларда эч кандай биздеги визалык талаптарды бузуу катталган эмес. Быйылкы жылы оңдоо пландалганы айтылып жаткан 1,5 миң чакырымдан ашык аралык транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагындагы гана жолдор. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттердин эсебинен айыл шаарлардын ички жолдору да жасалып жатат. Калыгул Асанбаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.